Эсептөө палатасы бир катар мамлекеттик органдардын 2024 жылга карата бюджеттеринин аткарылышына аудит жүргүздү. Текшерүүнүн жыйынтыгында Маданият, Маалымат жана Жаштар саясаты министрлигинде олуттуу кемчиликтер аныкталган. Аталган мекеменин кызматкерлеринин айлык акысын төлөөдө жана кызматтык иш сапарларга каражаттарды пайдаланууда каржылык мыйзам бузуулар, мыйзамга каршы түрдө 10%дан ашык аванстык төлөмдөр жүргүзүлгөн. Айрым учурларда курулуш монтаждоо иштеринин наркы же көлөмү негизсиз жогорулатылган. Эсептөө палатасы эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигин текшергенде жалпысынан 36,5 миллион сомдон ашуун каржылык тартип бузууларды жана кемчиликтерди таап чыккан. Анын ичинен 11 миллион сому бухгалтердик эсепти жүргүзүүдөгү каталар болуп чыккан. Мындан тышкары өлкөдөгү үрөнчүлүк чарбаларды мамлекеттик колдоо үчүн бөлүнгөн дотациялардын натыйжалуулугуна аудит жүргүзүлгөн. Текшерүүнүн жыйынтыгында мамлекеттик колдоонун натыйжалуулугу жетишсиз экени жана бир катар системалык кемчиликтер аныкталды. Атап айтканда 2022-2025 жылдары каралган каражаттын болгону 30,7% колдонулган. Жалпысынан бул мезгилде тармакка 197,5 миллион сом багытталган. 6 жылдын ичинде ошол улуттук программанын ичинде 677 миллион сом ошол үрөөндөрдү өнүктүрүү боюнча дотация алып освоить этиш керек эле. Бүгүнкү күндө ошол тармак талаачылык боюнча үрөөндөрдү болгону 197 миллион сомдук освоить эткен. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биздин республикадагы талаачылык менен иштеген, дыйканчылык менен иштеген жарандарыбызга жогорку деңгээлдеги үрөөөндөр камсыз болбой атат деген жыйынтыкка келдик.